Апаш! Апаш! Эмеле, кайында турасың? Сахнада Бопуш деген ысым менен элге кеңири таанылып, тамашалуу образдарды тартуулаган Марат Жантелиев кесибинин берилип сүйгөн чыныгы талант эле. Жармашкан оору болбосо элине дагы далай жолу чогуу эмгек кылмакпыз деп эскерет өнөр серисинде 30 жылдан бери чогуу иштеген кесиптеши Айнура Тургунбаева. Бир туугандай болуп калдык да бул экөөбүзчү. 30 жыл болуптур да, уже 35 жыл болуп кетти окшойт дажычы. Чогуу иштешип, жамандык жакшылыкта кино болсо дагы, клип болсо дагы ошо чогуу жүргөнбүз да, ушинтип. Сакиш таштап кетип калбады Бопуш. Туаса таланттын театрдагы, кинодогу ролу өзгөчө. Анын ар бир жараткан эмгеги калк арасына кеңири таанылып, элдик талантка айланды. Бүт эмгегин баардыгын ушул театрга арнады да. Ушул жерден образдарды жаратты. Ушул жерден чоң эмгектерди жаратты. Ушул жерден жалпы кыргыз элине таанылды. Коллектив күттү дегендей. Башка актерлордой болуп, режиссерлорду кыйначу эмес да. Мен өзүм жеке турмушумда ушул жана Үркүн жөнүндө спектакль Ажар пьесасын койгондо ошондо кайып чалдын ролун аткарды да. Ошондо келбей жүргөндө талаш тартышкандан кийин анан прогонго келгенде эле баягы Манат ушунчалык сүңгүп кирген экен да, ошол спектакль көргөндөр дагы эмнегедир башка ролдорго калган ошол кайып чалды жараткан ролу мындай эсте каларлык болду да. Марат Жантелиев такшалган таланттын тажрыйбасын жаштар менен бөлүшкөндү жакшы көрчү. Устатчылыгы артык, кесибин сүйгөн чыныгы талант гана эмес, жашоодогу адам катары да бийик сапаттарга эгедер болчу дейт анын сахнадагы курдаштары. Нече жылдан бери чогуу болуп, оор этим менен тең болуп калды келе барчу. Москвадагы кинематографиялык институттан билим алып, баш аягы 40тан ашык ролдорду жаратты. Ак Элбирстин тукумунда Саяктын ролун аткарып, Манасчы Саякбайдын бейнесинде Укмуш жараткан. Көчмөндүк дүйнө таанымдын көнөр күскүүсү Саякбай. Мен ойлойм, Марат агай артында абдан чоң бир мурас калтырып кетти. Ошол мурасты биз дагы байытып, ар дайым баягы элге көрсөтүп туруш керекпиз го деп. 60 жашты таяп калганда оорудан улам өмүрү менен кош айтышкан Марат Жантелиев Нарын облусунун Карагожор өрөөнүндөгү Улахол айылында туулган. Ал 3 бир туугандын ортончусу болгон. Артында 2 кыз, 1 уулу калды. Таланттуулугу мектеп жашынан баштап билинде эле. Мараттын Тейтбек чалдын жанагы Курманбек эпосунан аткарган бир эпизодунда айганышка тескери бата берген жеринен ошондо элдер ушунчалык таасир бергенден ушу колдогу нерселер менен урганда мен ошондо бир таң калдым эле да, ушу Марат значит ошондо эле талант ачылган экен деп. Эмгек сиңирген артист өзү сүйгөн кесибинен сырткары үй бүлөсүнө күйүмдүү, жароокер ата жана жаштарга жол көрсөткөн мыкты өнөр инсаны болгон. Элиза Нурматова, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.